Ич дарат алгандан кийин колду таза жууш. Пайгамбардын аялы Маймуна радиаллаху анха айтат: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يسره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه فأفاض على رأسه ثم تنحى وغسل قدميه. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям гусул алганда мен ага суу куюп бердим. Ал сууну оң колуна алып, эки колун жууду. Анан ич дарат алып, андан соң колун топурак менен жешип, суу менен жууду. Андан кийин оозун жана мурдун чайкап, бетин жууду жана башынан ылдый суу куюп жуунду. Мына ушинтип жуунгандан кийин турган ордунан бир аз нары жылып, бутун да жууду. Сахих Бухари. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, гусул алардан алдын колду жууш сүннөт иштерден болуп саналат. Экинчи, истинжа кылгандан кийин колду самын же топурак же ушуларга окшогон нерселер менен жешип жуу шариятта жакшы көрүлгөн иштерден. Үчүнчү, пайгамбардын аялдары пайгамбарды урматтап, ага ар дайым кызмат көрсөткөн. Бардык иштерде аял күйөөсүнө көмөктөшүп турганы жакшы иштерден. Анткени жашоодо аял эркек бири-биринин көмөгүнө ар дайым муктаж. Төртүнчү, бут кир болбош үчүн жуунган жерден бир аз нары жылып бутту жууш мустахаб. Бешинчи, жунуп болгон адамга кантип гусул алуу керек экендиги ачык баяндалды. Кимде ким гусул алууну кааласа, анда ал хадисте айтылган тартипте гусул алсын. Тагыраак айтканда эң биринчи колду жууйт, андан соң истинжа кылат, анан дарат алат. Андан соң башынан ылдый суу куюп жуунат. Эгерде жуунган жеринде бутка кирлер жармаша турган абалда болсо, анда турган ордунан бир аз нары жылып бутту жууп, гусул алууну бүтүрөт. Алтынчы, пайгамбардын үй бүлөсү жана сахабалары ар дайым пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир кылган иш-аракеттерин башкаларга жеткирип турган. Себеби бизге пайгамбардын ар бир кылган иши динде далил болот. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин. Кылган иштерибизде пайгамбарга толук ээрчүүнү насип кылсын. Дарат алганда дарасыздыктан тазалангандай, Аллах Таала бизди күнөөлөрдөн да тазаласын. Ар дайым акыйкат жолдо жүрүүгө Аллах Таала баарыбызга ийгилик берсин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.